Assalamu алейкум. Ширин суу ичкенге караганда дарбыз жеген жакшыраак. Анткени биринчиден дарбыз 90% суудан турат жана чаңкообузду жакшы кандырып бере алат. Андан сырткары курамында витаминдер жана микроэлементтер дагы болуп, организмибизге кошумча пайда берет. Бирок муну дагы өтө көп жей албайбыз. Анткени өзүңүздөр жакшы билгендей, курамында нитраттар бар. Nitrат бул азот кислотасынын туздары. Эгер ал организмге көп түшө турган болсо, өзүнүн зыянын тийгизет. Бирок көп деген канча? Айталы бир күндө 4 килограмм же андан ашык дарбыз жесеңиз, көп деп түшүнсөңүз болот. Ошондо бизге зыян тийгизип баштайт. Менимче, өтө чоң адам болсоңуз дагы, өтө көп жей турган адам болсоңуз дагы 4 килограмм дарбыз жей албайсыз суткасына. Андыктан тынчсызданбай эле жей берсеңиздер болот. Дарбыз бизге эч кандай зыян алып келбейт. Анан дагы нитрат бир гана дарбызда бар деп ойлобоңуз. Коонда мисалы дарбызга караганда дагы нитрат көбүрөөк болот. Жана ошондой эле жашылчаларда, мөмө жемиштерде дагы нитраттар болот. Жада калса, ушул азыкка дары берилбей коюлса дагы анда табиятта нитрат болот. Анткени бул алар үчүн азык, алар үчүн керектүү нерсе. Ошондуктан тынчсызданбай эле жей берели. Жана эми дарбыз кимдерге болбойт, ошону дагы айтып өтөйүн. Биринчиден өнөкөт бөйрөк тарты барлар, башкача айтканда креатинини бийиктер дарбыз таптакыр жебеш керек. Анткени курамында калий көбүрөөк болот жана калий көбөйүп кетсе, жүрөктү токтотуп коюшу дагы мүмкүн. Ошондуктан дарбыз жебейсиздер. Экинчиден, кант диабети барларга да мен сунуштабайм. Анткени глюкозаны көбөйтүп коюшу мүмкүн. Тез көбөйтүүчү азыктардын катарына кирет. Жесеңиздер дагы кээде 2-3 тилик жеп койсоңуздар болоттур, бирок андан ашык жебеңиздер. Маалымат сиздер үчүн пайдалуу болгон болсо, сактап алыңыздар жана өзүңүздөргө жакын болгон адамдарга бөлүшүп коюңуздар.